Бүгүн күнгө бейшемби 24 январ түнкү саат 3. Бирок буга карабастан түн уйкусунан туруп, ак шумкарларды кыргыз футболчуларын тосуп алуу үчүн көрмандар Спартак стадионунун алдында чогулушууда. Мына өзүңүздөр көргөндөй, көрмандардын маанайы майрамга барчудай. Анда эмесе көрмандардын маанайы менен бөлүшөлү. Биз үчүн, Кыргызстан үчүн 120 мүнөт өлүп беришти, мындайча айткандачы. Биз дагы даярбыз. Түн болобу, таң болобу, тосолганга биздин татыктуу командабызда. Кыргызстан! 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 Алла Кыргыз, Алла Кыргыз, эй! Эй! Алла Кыргыз, Алла Кыргыз, эй! Эй! Манас аэропортуна келип калды. Чынында Кыргыз футболчулары Азия кубогун алгач рет ойноп жатышат. Чынында Кыргызстандын атын дүйнөгө дүндүрөтүү эң мыкты оюн көрсөтө алышты. Мындан улам чет элдик көрмандар да пайдаланышып, кыргыз футболчуларынын футболкасын кайдан алабыз деп суроо салышып, социалдык тармактарда ар кандай куттуктоолорун жазып жатышты. Куттуктоолор менен гана тим болбосо, мына өзүңүздөр көргөндөй көрмандар бул жерге кыргыз футболчуларын тосуп алуу үчүн келишкен. Анда эмесе ак шумкарларды тосуу аземине кезек берели. Аябай сонун деңгээлдеги оюнду көрөбүз деп ишенебиз. Ошон үчүн ошо балдарыбыз менен, жигиттерибиз менен сыймыктаган үчүн ошол жерге түнкү 3 болобу, 4 болобу күтүгөнгө даярбыз постоянно. Кыргыз футболчулардын келечеги али алдыда. Мына азыр Кутман эми эле 21 жашта экен. Бул али өсө турган бала. Дагы өсүп тажрыйба топтосо, бул балдардан көптү күтсө болот. Азаматтар Кыргыздын даңкын талаага тааныта бергиле, дүйнөгө тааныта бергиле. Биз байкебиз просто футболду деле көп көрбөй, просто эме просто Кыргыздын утканы үчүн ой мөтү келдик. Ал Кыргызстан алга, Акшумкар! Автограф. Спасибо, можно чуть позже?
Спасибо всем, мы очень ценим эту поддержку. Спасибо большое. Ну, эмоции, ну как, мы вернулись раньше времени, а так, конечно, очень приятно всех видеть. Посчитай быстро, Женя! Биринчи жолу Азиянын кубогуна чыгып туруп эле дароо эле плей-офф баскычына чыгыш бул чоң көрүнүш деп ойлойм. Кудайым буйрса мына ушуну көрүп аткан кичинекей балдар азыркы келе аткан кийинки муун өзүнө ушундай сонун тарбия алып атат. Менимче кыргыз футболунун келечеги кең. Канча бир 10 жыл мүмкүн андан кийинки жылдардан кийин, мүмкүн андан деле бери дүйнө чемпионатына деле чыгып өзүн көрсөтүүгө мүмкүнчүлүктөрү бар. Ооба, урматтуу көрөрман, ак шуңкарлар сиз үчүн, биз үчүн ойношту. Алар ыйлашты, алар сүйүнүштү, алар кайгырышты. Алар Кыргызстандын атын дагы бир жолу дүйнөгө таанытты. Ошондой инсандарды мен аэропорттон тоса албай калдым деп өкүнүп жатсаңыз, анда өкүнмөңүз. Бүгүн Борбордук аянтта саат 4-тө эл менен жолугушуу аземи салтанаттуу түрдө болмокчу. Андыктан ошол жерден көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.